Кызмат учурунда коронавирус жуктурган медиктердин компенсациясынын көлөмү өзгөрүп, мурдагыга салыштырмалуу азайды. Ал эми каза тапкандардын жакындарына төлөнчү каражат көбөйдү. Бул өзгөртүүлөр ушул айдан тарта күчүнө кирди. Натыйжада эми COVID-19 жуктурган медиктер мурдагыдай 200 000 сом эмес, 75 000 сом компенсация алмай болушту. Ал эми оорудан көз жумган ак халатчандардын жакындарына 1 миллион сом эмес, болжол менен 2 миллион 800 000 сом берилет. Медицина кызматкерлеринин статусу жөнүндөгү мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр күчүнө киргендиктен өкмөттүн мурдагы буйругу күчүн жоготту. Өзгөртүлгөн мыйзамда кандай артыкчылыктар бар? Мыйзамдагы жоболор мамлекеттик жана муниципалдык саламаттыкты сактоо мекемелеринде иштеген медиктерге гана тиешелүү. Бирок көрсөтүлгөн жагдайларда ишке жеке клиникалардын медицина кызматкерлери тартылган болсо, анда жободогу пункттар аларга да байланыштуу болот. Компенсациянын азыркы көлөмү. Эгер медицина кызматкерлери өзгөчө кырдаал же өзгөчө абал режими убагында саламаттыгын тобокелге салуу менен кесиптик милдетин аткарса, аларга компенсация кошумча каралат. Аны министрлер кабинети аныктайт, бирок өлчөмү ээлеген кызматына жараша 4 окладдан кем болбоого тийиш. Саламаттыкты сактоо министрлигинин юристтеринин айтымында бул иштегенине жараша айлык маянага кошулуп төлөнүп берилчү акча. Эгер өзгөчө абал же өзгөчө кырдаал шарттарында кесиптик милдетин аткаруу убагында медик ооруга кабылып, анын айынан таптакыр же белгиленген жагдайларда 1 жыл өткөнчө иштей албай турган болсо, анда 1 жолку жөлөк пул төлөнүп берилет. Биринчи топтогу майыпка жабыр тартуучунун 10 жылдык орточо маянасынан кем эмес. Экинчи топтогу майыпка жабыр тартуучунун 8 жылдык орточо маянасынан кем эмес. Үчүнчү топтогу майыпка жабыр тартуучунун 5 жылдык орточо маянасынан кем эмес. 1 жолку төлөм милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду тарабынан республикалык бюджеттин эсебинен берилет.